Түркия, Изник шаары. Ал ысык көлдү элестеткен Изник көлүнүн жээгинде жайгашкан. Бул жерде байыркы христиан мамлекеттеринин, Осман империясынын тарыхы, маданияты, мүнөзү айкалышып, элдин жашоо образына сиңген. Оюндар өткөн Изник аймагы ушундай олив дарактары өскөн токойлорго бай экен. Бул дарактар кеминде бир кылым мурун отургузулган дарактар. Жана ушул жергиликтүү элдин негизги киреше булагы экен. Кайсы жерге барбайлы оливтен жасалган май, олив мөмөлөрүн меймандарга тартуулап турушат экен. Түрк мамлекети Изник көлүнүн жээгинде ушундай берекелүү жерди дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө тандаган. Көчмөндөр мелдешин өткөрүү үчүн атайын спорттук маданий комплекс курулган. Ипподром, маданий чаралар үчүн арена, тамак аш жайлары, ажатканалар жана албетте кол өнөрчүлүгүн тартуулаган чеберлердин киосктору. Булардын баарында Кыргызстанда өткөн 3 оюндардан алган тажрыйба байкалып турат. Деген менен Кыргызстандагыдай маалыматты улам жаңылап турган борбор, интернет байланышы жоктугунан журналисттер бир аз убара болду. Ошентсе да көчмөндөрдүн спорттук мелдеши эң эле көрктүү, шаңдоо, тойдой туюлду. Биринчи жолу Кыргызстан демилгелеген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын сыртында чет өлкөдө өтүп жатат. 102 өлкөдөн 3000ден ашуун атлеттер Түркиянын Изник шаарында чогулуп, көчмөндөр оюндарында мелдешип жатышат. BBC-нин сапар программасына кош келиңиз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи. Göçebe oyunlarının ilki Алгачкы көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2014-жылы ата-бабалардын жеринде өткөн. Андан кийинки 2016 жана 2018 жылдагы көчмөндөр оюндары да Кыргызстанда уюштурулган. Түрк мамлекеттеринин лидерлери жолуккан саммитте бул оюндарды салттуу спорттук масштабтуу саамалык катары кабыл алдык. Эми 2 жыл сайын чоңоюп, көркөмдөлүп, кийинки мамлекеттерге өтүп турат. Көчмөндөр оюндары Кыргыздын руханий бренди болду. Кыргыз улутту ошол көчмөндөр оюнун чоң цивилизациялык агымга киргизди, дейт кыргыз эл жазуучусу, Түрксөй уюмунун төрагасы Султан Раев. Кыргыздын оюндар, көчмөндөрдүн оюну биринчи кезекте бул гармонияда адамдын жаратылышы менен, ошол эле учурда өзүнүн дүйнө таанымы менен, өзүнүн жашоосу, нравасы, салты, ошол эле учурда анын мындай бир көз карашы менен байланышкан ойлорда. Анан биздин көчмөндөрдүн оюну бул сөзсүз турда өзүнүн гумандык бир өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган. Жаныбар менен атка кандай мамиле жасоону, ошонун баардыгын сыйын дагы ошого киргизген да. Ат адамдын канаты, ошол биздин канатыбызга, жан дүйнөбүзгө жакын оюндарды ошондой эметишкен. Көчмөндөр оюну Кыргыздын руханий бренди болду деп ойлойбуз. Ар бир улут дүйнөлүк цивилизацияга өнүгүшкөн маданият океанын же цивилизациянын океанына бир тамчы ошондо суу булактын башын бурам десе, мен айтар элем ошо кыргыз эли, кыргыз улуту ошол көчмөндөр оюнунун ошол чоң цивилизациялык агымга киргизди деп айтам да. Көчмөндөр оюндарында адаттагыдай эле ат оюндары элдин бүйүрүн кызытты. Эң көп күйөрман көкбөрү менен көкпарды көргөнү топтолду. Кыргыз командасы 5-0 эсебинде казактарды утуп алды. Бул жеңиш оңой келген жок. Bu bir daha ikinciye mi koşacak? Gidiyor mu? Dalga mı geçiyorsun sen bende ya? İkinciye koşar mı? Бир жарым саат мурун дал ушул көкбөрүчүлөрдүн айрымдары минерге аты жок, айласын таппай турушкан. Көкбөрүчүлөр да, сайыпкерлер да бул оюндарга аябай даярданып, Түркияда укмуш оюн көрсөткөнү жаткан. Даярдык учурда BBC Бишкектеги ат майданга барып кабар алган. Айбек Малдоктор бир топ жылдан бери көкбөрүнүн аттарын карайт. Самолет менен биринчи жолу учуп туруп берди аттардын баары. Бери 24 ат учуп атат. 18 ат казактар менен чогуу биз менен кетип атат да. 24 аттын 24 мүнөздөрү бар экен. Чечип, кеңешип, успокаивающий дарыларды колдонуп,
пилоттордун өзүнүн требованиялары бар экен. Талап демекчи күчкө толуп табына келип турган тулпарлар учуп бара жатканда туйлап же азоолугун көрсөтсө учкучтарга машакат жаралат экен. Мынча тулпар бири-бирине урунбай турушу үчүн атайын тосмолор орнотулат. Бул 27 жыл тажрыйбамда аргымактарды самолет менен учурган алгачкы окуя дейт башкы саяпкер. Ушу 27 жылдык иштеген эмгекте ушу азыр турча ушу аттар менен учуп баратам деген ой башкача сезимде эле болуп атам мен. Өтө бир кубанычтамын да. Ушу биздин өзүбүздүн Кыргыздын жылкылары ушу башка мамлекетке ушу самолет менен кетип атканыначы. Биринчиси, экинчиси ушуларга документ берилип атканына да сүйүнүп атабыз биз. Бирок оюндарга саналуу күн калганда жүйөлүү себептер менен кыргыз аттары да, башка атаандаш Казакстандын аттары да Түркияга барбай калды. Көчмөндөр оюндарын көкбөрүсүз элестетүү кыйын. Бирок албетте 4000 километр алысып турган Түркияга аттарды жеткирүү мүмкүн болгон жок. Ошентип жергиликтүү чоочун аттар менен көкбөрүнүн көркү чыгар бекен. Жергиликтүү түрк аттары көкбөрүгө түшүп көрбөптүр. Көкбөрүдө алдына ат салдырбайт деген кыргыз казак эле эмес, аттардын азабын башкалар да тартты. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына азыр ат майданда Казакстан менен Монголиянын командасы бет келип атат. Бул жерде көкпар оюну ойналып атат. Көкпар менен көкбөрүнүн айырмасын да бир ирет ушкай токтолуп өтсөк, көкбөрүдө өзүңүздөр билгендей тиги жерде көрүнүп турат, жашыл тайгазында ойнолот тетиндей. А көкпарда чийилген айлананын ичине улакты ташташы керек. Бул жерде эң чоң фактор ат экендигин ушул оюндар дагы бир жолу көрсөттү. Ошондуктан оюндун деңгээли эми балким биринчи көргөн кишилерге кызык болуп атышы мүмкүн. Ал эми оюнду түшүнгөн кишилерге деңгээли эми өртө эле төмөн деп айтса болот. Көкбөрү өзү ушундай оюнда бул улакчы менен ат экөө биригип бир бүтүндүктү түзөт да. Оюнчу мыкты болуп туруп ат начар болсо, мына ушул оюн. Ат мыкты болуп туруп оюнчу начар болсо, ал деле ушундай оюн да, маселен. Атматы менен көмөлөнүп түшкөн монголиялык казак улакчы менен кесиптешим Абдыбек сүйлөшүп келди. Биз ол өз аттарыбызды әкеле алмадык. Биз уш жакпен келгендиктен биз өзүбүз келдик. Сол мына жерден жаңағы түрктүн атын міндік. Бұл аттарымыз жаңағы жақсы емес, кішкене биелер берді. Біздің қарсыластардың мінген аттары жаңағы таза қанды түріктің айғырлары мінді. Біз сондықтан жаңағы жеңіліп отқан себебіміз осылай болды. Ең эле көп ойын көрсөткөн сиз болдуңуз. Бир учурда аттан да жыгылдыңыз, башынан кетип. Аттан да жыгылдым. Айғырлар келип соққанда аттарым, менің аттарым жарамсыз, шыдамайды, жыгылып жақсы ойын көрсөтө алмадым. Монголияның өзүндө көкбөрү тартасыздарбы? Монголияның өзүндө көкбөрү тартамыз. Бұл Монголияда жаңағы біздің аттар жаңағы мықты, кішкене болса да мықты болады. Тез жылдам чабат, защитаға шығат. Бұлардың аттары защита білмейді, шықпайды. Кыргызстандагы көкбөрүчүлөрдү алардын аттарын көрдүңүз беле? Бишкекте болгон көчмөндүлөрдө 2019-да мен келип ойнадым. Кыргыздардын биринчи таймда кыргыздармен чыктым. Сосын биз кыргыздардан жеңилдик, бирок биздин онда аттар мыкты болгон. Кыргыздын аттары эрекше мыкты. Жаңағы Акилес деген атты мен көп көргөм. Акилести жакшы тааныйм. Акилес Казакстандын Лазар экөөбү жаңағы әлемде мойындатқан ат деп сенем. Ахиллес сыяктуу мыкты кыргыз тулпарларынын атагы тээ алыскы Монголияга да жеткен экен. Айтмакчы монгол улакчысы атап өткөн Лазер аттуу аргымак дагы Кыргызстандан Казакстанга сатылган эле. Ал арада Өзбекстандык көкпарчыны кепке тарттык. Көкпарды ким менен ойнодуңар? Көкпарды Казакстан ойнадык. Жеңдиңерби? Жок. Эмне үчүн жеңе албай калдыңар? Биз аттар бияктын аттары ойнобогон экен мындай ойунду. Көрүктөр албадык. Аттарды көндүрүш керекпи? Атайын көкпар ойногон. Атайын бир 3-4 күн алдын келип, бияка анан көндүрүп алышыбыз керек экен деп. Казакстан бизден мурдараак келип көндүрүптүр да, булар өзүнө чатты. Биз минген атыбызды көндүрө албадык. Бүгүн түнү келдик, эртеси туруп эле саар ат минип ойнодук. Болбоду, өзүбүзгө көндүрө албадык аттарды.
Өзбекстандын кайсы аймагынан болосуз? Андижандан болом. Ошол Андижанда сиздер чогулуп алып өзүңөр ошол көкбөрү, көкпарды ойнойсуңарбы? Көкпар ойнойбуз, көкбөр ойнобойбуз. Көкпар ойнойбуз. Өзүбүзчө чогулуп алган көкпар ойнойбуз. Ошонун баары тиги өзбек улутундагы жарандар ойношобу? Өзбек улутунда жарандар бар. Кыргыздар да бар арасында. Жакшы. Өзүңөрдү эмне үчүн көчмөнбүз деп эсептейсиңер? Өзүбүз ушу көчмөн оюнуну өнүктүрөбүз деп биз деле ушу оюнду өнүктүрөлү деп жүрөбүз, эми оюн ойношубуз керек болуп атат. Өзбекстан бир күнү көчмөндөр оюндарын өткөрүп калышы ыктымалбы? Ыктымал, бар. Ыктымалы бар. Мейли анда ийгилик каалайм, Жакшы. Ат көйгөйү тайпаларга эле эмес, оюндун табиятына да терс таасирин тийгизгендей болду. Атайын көкбөрүнү көргөнү келген чет элдиктер да муну байкашты. Чыныгы оюндардын кыскартылган версиясын көрүп жаткандаймын. Анткени мен видео, фильм, блог жана сүрөттөрдү сааттап көрчүмүн. Бул эмне экенин билчүмүн. Мен булардын айрым бөлүктөрүн гана көрүп жатамын. Англис тилинде ачка итке резина сөөк берүү деген сөз бар. Бул менин кандай абалда турганымды түшүндүрөт. Ал эми көкбөрүнү биринчи жолу көргөн айрым чет өлкөлүктөр ат батына карабастан терең таасир алышты. Көкбөрүнү буга чейин көрдүңүз беле? Видеолордон көргөм, ошондуктан аябай толкунданып жатам. Айрым туристтер накта улактын ордуна муляж тартылганын жактырышты. Салам, менин атым Йост Смец. Мен голландиялыкмын. Көчмөндөр оюндарын ушуну менен экинчи жолу көрүп жатам. Экинчи жолу келгениңизге караганда Кыргызстанга да барсаңыз керек. Ооба, туура. Демек сизди дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын саякатчысы десек болобу? Анчалык эмес. Мен көкбөрүгө кызыкканым үчүн көчмөндөр оюндарына катышам. Бул жерден көкбөрүнү көрдүңүзбү? Ооба, кече Кыргызстан менен Туркиянын оюнун көрдүм. Көкбөрүнү көргөндө кандай сезим пайда болот? Себеби Нидерландда бул оюн жок эмеспи? Ооба, бизде мындай оюн жок, көптөр билбейт. Мурдагы көчмөндөр оюндарында чыныгы улакты тартышкан эле. Туркияда муляж менен ойноп жатышат. Бул европалыктарды кызыктыруу үчүн ыңгайлуу экен. Кыргыздар менен Түркия көкбөр ойногондо кимге күйөрман болдуңуз? Кыргыздарга. Эмнеге? Себеби алар эң мыкты көкбөрүүчүлөр. Ой, монда бир жигит Кыргызстандын желегин желбиретип келатат. Таанышпасам болбойт. Атың ким? Атым Айбек. Айбек Кыргызстандан болосуң? Ооба, Кыргызстандан. Биякта эмне кыласың? Жүрөсүң, желекти желбиретип. Болельщик болуп келдим көчмөндөр оюндарына. Кече калпакчан жүргөм. Канча адам менен 15 адам менен сүрөткө түштүм го дейм, калпак желек менен. Калпак желекти көтөрүп алсаң, Ооба. Оюндардан көрдүңбү? Көрдүм. Кайсы оюндарды көрдүң? Көчө көкпар болду. Эң курчуна барган турбайсың. Кичине окшошпой калды. Эмнеге? Кыргызстанда эмес да. Поле жарабайт экен, топо терең экен, аттар чалынып атышат, чөңүп атышат. Биздин улакчыларга көчө бир экинчи таймда чыдабай коюшту. Прям кулай башташты, ыргытып башташты. Көкбөрүүчүлөр жүдөп кетишти. Кыргыз улакчыларына ат чыдабай кетип атабы? Ооба. Бул кандай оюнчулар? Жок, башкалар билбейм, бирок мен аны байкап койдум да сразучу. Аттар уже чуркабай, токтоп билинип атты. Аттар болбойт экен. Мага жакканычы, ушунча 4000 километр учуп келип алып, анан атайын уш жерге күйөрман болом деп. Кыргыздарга эле күйөрман болуп атасың же башкаларга дагы? Жок, негизи эми болуп аткан мероприятиеге эле күйөрман болуп атам, бирок кыргыздарга балейм. Жана биз досум экөөбүз желекти кармап турсак, бир француз келди. Француз келип туруп, сурады силер Кыргызстандансыңарбы депчи, англисче. Ооба, биз Кыргызстандансыз деп сразу сурады. Бүркүттөр келдиби депчи. Бүркүт көрөт элек депчи. Биз айттык, бүркүттөр болбой калыптыр, Салбуруу федерациясы келбей калыптыр. Анан сурадык да, эмнеге бизден сурап атасыз десеп, ал айтты, Google'га жазсак бүркүт деп сразу Кыргызстан чыкты дейт. Кыргызстан! Борбор Азиядагы көкбөрү, көкпар ойногон спортчулар абдан күчтүү келет. Алар өз аттарын алып келе алышкан жок. Ошондой шартта бүйүр кызыткан оюнду көрсөтүү мүмкүнбү? Биздин жылкылар оюндарды билет. Спортчу менен жылкы тандем түзүп командалык иш жасайт. Аттарды Түркиянын өзүнөн алган үчүн бул жылкылар оюнду билбейт, даярдыгы жок. Ошондуктан Кыргызстанда, Казакстанда көрсөткөн оюнду биз бул жакта көрсөтө албайбыз. Түркиядеги 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аттардан сырткары драмага да бай болду. Эртең башталат деп турганда көкбөрүүчүлөрдүн маанайы түштү.
көкбөрү көкпар деп кыргыз казак уюштуруучулары далай жылдан бери тартышып келет. Бул жолу кыргыздын көкбөрүсүн шоу кылып көрсөтүп, ал эми мелдеш тизмесинде казактардын көкпары эле калат деген айдын кеп тараптыр. Көкбөр оюну расмий түрдө оюндардын арасында биз өзүбүздүн каалообуз менен киргизип же каалообуз менен чыгарбайбыз да, ал жерде да. Муну угаары менен Кыргызстандын ал учурдагы маданият министри Азамат Жаманкулов бул ушакты төгүндөп, тайгазандар жеткирилгенин, оюн сөзсүз өтөрүн BBC-ге тастыктады. Кыргыздар менен казактардын ортосунда көкбөрү жана көкпар көптөн бери талашка түшүп келет. Бирөө көкбөрү эрежеси менен ойнойбуз десе, экинчиси көкпар эрежеси менен ойнойбуз дешет. Эмнеге бул талаш бүтпөй келет? Ооба, мындай көйгөй бар. Бирок бул талаш талкуу артта калды деп ойлойм. Мен Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын президенти менен сүйлөштүм. Биз бири-бирибизди жакшы түшүндүк. Эми спорт министрлигинин, федерациялардын деңгээлинде сүйлөшүп көрүп, бул маселени чечебиз. Мындан ары бир стандартты иштеп чыгып, кыргыз-казак биргеликте бул спортту дагы да таанымал кылабыз деген ойдомун. Кыргыздар көкпар ойноп, казактардан 4-3 эсебинде жеңилди. BBC да көрмөн болду. Операторубуз Руфат бийик чыгып алып камерасы менен оюнду тартып да байкап да турду. Катуу берилип кетип, кулап кетпесе экен дедик. Ал эми көкбөрүгө келгенде кыргыздар таш талканын чыгарып, казактарды мына эмесе деп 5-0 менен жеңди. Көчмөн айылдын ары жагында болсо кудум мода көрсөткөндөй көрктүү кийинген ар башка өлкөнүн жаачылары кызуу мелдешип жатты. Алардын бирин маекке тарттык. Биз жаатуу боюнча өтө олуттуу алектенебиз. Миңдеген жыл мурун Мажарстан ат үстүндө жаатуучу улут болгон. Ошондуктан бул биздин маданият жана тарыхтын бөлүгү. Жаатуу сиз үчүн спортпу же көчмөн тамырыңар менен байланышыбы? Бул чынында көчмөндөр менен кайра байланышуу. Биздин ата-бабалар миңдеген жыл мурун Европаны баса алган белгилүү ат үстүндөгү жаачы болушкан. Батыш падышалычылар баары коркушкан. Бул биздин маданияттын маанилүү бөлүгү. Биз буга чейин түрктөр менен согушуп келгенбиз. Эми азыр Туркия менен доспуз. Биз душман болгонбуз, бирок мунун баары эми тарыхта калды. Мажарстан Европадагы өлкө. Европалык көчмөн болуу сиз үчүн эмнени билдирет? Сыймыктануубу же ишенимби? Биз өзүбүздү көпүрөлөрдүн улуту деп атайбыз. Биз Европада жашайбыз. Бирок биздин жүрөгүбүз жана рухубуз Азияда. Биздин ата-бабаларыбыз Европага түштүк Монголиядан тоолор аркылуу келишкен. Биз европалык да, азиялык да элбиз. Биз эки башка маданиятты түшүнөбүз. Демек көпүрө курабыз. Бул биздин маданияттын маанилүү бөлүгү. Жаачылар мелдешинде да оош кыйыш болбой койгон жок. Назгүл, бүгүн укмуштуудай драма болду, Болду окшойт. Өзүң жакшы ишенип турдуң эле, анан эмне болуп кетти? Бир убакта ошо ышкырганын укпай калып турдум да, бир жебе калып калыптыр да. Толкунданып кетипсиң. Толкунданып кетип, анан киши да көп болуп, ошол учурда көп кишилер сүйлөшүп турушат артыңдачы. Анан баягы образга кирип алып атып, акыркы жебемдин калганын байкабай калып, бүйтүп карасам дагы бир ок калыптыр. Анан аны мээлеп кой берердин астында ышкырык чыгып кетти, менин дагы огум чыгып кетти да. Ошол моментте бир болуп калды. Бутага тийген жебелер экөөбүздүктөн окшош чыкты да. Аныкы да эки, меники да эки. Бирок бир секунда кечигип калган үчүн бир жебемди, тийген жебемди алып ташташты да. Ошонушу өкүнүчтүү болду. Ыйладыңбы? Ыйладым бир аз. Өкүнүчтүү болуп кетти. Бул да бир жакшы нерсе, бул көчмөндөр оюнуна биринчи жолу келип атам да. Кубанычтамын, баары бир кубанычтамын. Ал арада дагы бир жаачы айым 3-чү орунду алып кубандырды. Ашел, куттуктайм. Молодец, молодец. Браво. Ашел, толкундандыңбы? Сөз түрдө толкундануу болот. Канчалык көп атасың, канчалык спортто көп жүрөсүң, баары ар бир оюндун астында толкундануу болуп турат. Аны жеңе алыш кыйын. Ошо толкунданып атканда кичине кол калчылдайбы? Сөз түрдө толкунданып атканда өзүңдү жоготуп ийишиң да мүмкүн. Бул жерде бирткеле кичине эле бир жерден жоготуп кетсең, өзүңдүн атып аткан эрежеңди жоготуп каласың да, ошонусу жаман. Анан аны оюн бүткөндө анализдеп атып табасың, бирок кеч болуп калат. Бул жерде аттандаштар күчтүү болду.
атаандаштар жылдан жылга күчтүү болуп келатат. Бул баардык дүйнө жүзү, Европа, Азия бир келгендиктен аябай күчтүүлөрү келет. Мурунку оюндарда BBC'нин каарманы болуп бердиңиздер. Эми ошондон бери бир топ тажрыйба топтолду. Атайын ушу айым жаачылардын, кыз жаачылардын мектебин ача алдыңбы? Башында мен болсо өзүм үйрөнчүк болчумун да. Анан өзүм үйрөнүп көп нерсени түшүнбөдөн бирөөгө кеңеш берип окутуу мен үчүн оор болчу. Анан азыр Кудайга шүгүр, өзүм топтогон тажрыйбам боюнча балдарды окутуп атам, кыздарды окутуп атам. Кызыккандар келип окуйм дегендерди окутуп атам. Анан алды деле жаман эмес, жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Кыргызстан өткөргөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен Түркиядеги оюндардын айырмасы болдубу? Бул суроону Кыргызстанда өткөн оюндарды көргөн туристтерге узаттым. Кыргызстанда оюндар ар кайсы жерде өткөн. Бир оюн бир жайлоодо болсо, экинчисин көрүү үчүн атайын унаа менен башка жайлоого жетиш керек болгон. Бул жерде бардык оюнду бир эле жерден көрсөң болот. Кийинки көчмөндөр оюндарына дагы турист болуп барасызбы? Ооба, сиз менен ошол жактан көрүшөбүз. Thank you. Рахмат. Мурунку көчмөндөр оюндарында мен Аризонадан келген ковбойлор менен таанышкам. Алар кийинки оюндарда көкбөрүгө түшөбүз деп ниет кылган. Сиз бул жакка көкбөрү ойногону келдиңизби? Быйыл эмес. Мен Аризонада буга чейин көкбөрү ойногондорду билбеймин. Мен аны биринчи жолу көрүп жатам. 2024-жылы келип ойноого абдан кызыктармын. Түшүнүктүү. Анда 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына эмне үчүн келдиңиз? Мен эреңишке катышуу үчүн келдим. О, демек сиз эреңиштин эрежесин билет турбайсызбы? Буга чейин эреңишке түшкөн эмесмин, бир аз гана көргөнмүн. Эреңишке катышпасаңыз азыр кантесиз эми? Мен кызыгамын. Күрөшүү жана ат минүү бул жаш балдардын кыялы да. Күрөшүп ат мингенден артык эмне болушу мүмкүн? Демек сиз эреңишке катышууну каалайсыз, бирок бул жерде ал мелдеш жок экен да. Жок. Сиз кийинки көчмөндөр оюнуна келишиңиз керек экен. Уюштурса сонун болмок. Жалпылап айтканда, Изник шаарында өткөн көчмөндөр оюндары кандай таасир калтырды? О, сонун. Ооба, көкбөрү укмуш болду. Күрөш менен көкбөрү көргөн аябай жакты. Ачылыш аз эми сонун болду. Жакшы болду. Мен көчмөндөр оюндары тууралуу фильм, видео, блогторду изилдеп, көп нерселерди окугамын. Мен Кыргызстанда өткөн 3 оюндун баарына катыштым. Мен барышым керек дедим. Ковид чектөөлөрү алынгандан кийин барам дедим. Жада калса бир нече апта жөрмөлөп барсам дагы жетемин дедим. Түркиядеги көчмөндөр оюндары кандай таасир калтырды? Мен азыркы учурга чейин көргөндөрүмдү жакшы деп айта аламын. Бирок оюндардан көп жакшы нерселерди күткөнмүн. Шумкар менен аңчылык кылууну, эреңиш жана найза атууну көргүм келген. Бул мелдештер кирбей калганда кейдим, бирок айрым мелдештер мага жакты. Чыны менен эле бир катар накта көчмөндөрдүн мелдештери Түркиядеги оюндардын тизмесине кирбеди. Куш салабыз деп келген арабтар сүрөткө түшкөн сувенир болуп беришти. Тайгандар болсо ысыкта чыдап байланган бойдон турду. Сиз бул оюндардан эмнени күттүңүз эле? Мен көбүрөөк көчмөндөрдүн тажрыйбасын күткөнмүн. Азыраак коммерция, көбүрөөк маданий иш-чаралар, жакшыраак уюштурууну күткөнмүн. Көчмөндөр маданиятына сүңгүп кирем деп ойлогом. Андай болгон жок. Ошондуктан өзүмдү көчмөн маданиятынын сыртында калгандай сезип жатамын. Менин күтүүлөрүм канчалык ишке ашканын айта албаймын. Сиз бир нече сааттап YouTube'ду карап, чыныгы көчмөн оюндарын айырмалай алган экспертке айланыптырсыз го? Мен көчмөндөр оюндарын дагы көрүшүм керек экенин түшүндүм. 2 жылдан кийин кайсы жерде өтпөсүн барамын. Ал эми Лизаныкындай тажрыйбасы жок туристтерге болсо, баары жакта. Атмосфера, ар башка улуттагы адамдардын бирге жүргөнү, спорттун түрлөрүн көргөн жакты. Буга чейин бул Борбор Азиялык өлкөлөр тууралуу уктуңуз беле? Ооба. Кайсы өлкөлөр тууралуу? Баарын билем, бирок бара элекмин. Сөзсүз барам деген өлкөлөрдүн тизмесине киргиздим. Демек, көчмөндөр оюндарынан кийин Борбор Азияга саякатка чыгат экенсиз да. Ооба, буга чейин кызыккам. Пандемия тезирээк бүтсө, жер кыдырам деп тургам. Эми мындан да көп кызыгып жатам. Биринчи кайсы өлкөгө барасыз? Кыргызстан же Казакстанга, азырынча билбейм. Ал эми тегибиз Борбор Азиядан деген түрктөрдүн өздөрү деле көчмөндөр маданияты менен алгачкы ирет таанышкандай сезим калтырды. Биз жаңы эле келдик, жылкыларды көрдүк, ар кандай көргөзмөлөр менен таанышып чыктык. Сизге бул көчмөндөр оюндары өтүп аткан жерден эмнелер жакты?
ат оюндары. Жигит оюндары сага эмнеге жакты? Аттар абдан тез чуркайт экен, үйүрдү кызытат экен. Сен ат минип көрдүң беле? Ат мингем, бирок чаап көргөн эмесмин. Коркосуңбу ат мингенден? Жок. О. Айрым түрк жаштары бул оюндар учурунда биринчи жолу ат минип көрдү. Ат минди беле? Ооба, алар атка минчү. Сиз болсо телефон, ат жок. Ат бул жакта эле бар. Жумали, анда сиз азыр биринчи жолу ат минет турбайсызбы? Анда мен сизге балешик боломун. Барыңыз. Koy sol ayağını buraya. Tamam mı? Мынакей көчмөндөр оюндары бул көчмөндөрдүн тукумдарыбыз деген кишилерге ат минген кандай болот экен жок дегенде ушул жагынан дагы буларды кызыктырып атат. Браво, Жумали! Көчмөндөр айылынын көркүн боз үйлөр ачты. Ат элден түрк телесин сайып койсок эле, кыргыздар ап келип эле Түркияге укмуштуудай ааламда жок чоң боз үйдү берип эле жыргатып салды деп атышат. Ушул боз үйдү сиз ап келдиңизби? Ооба, ушул боз үйдү биз ап келдик. Эмнеге муну түрктөргө берейин деп чечтиңиз? Бул эми азыр көчмөндөр оюнунун же. Көчмөндөр оюнунун ээси биз, Кыргызстан. Анан бул жерде бардык түрк тилдүү, бардык көчмөндөрдүн баары келет. Анан ошол жерде бир особый болсо дедик да. Бардык ошол монголду дагы, өзбеги, казагы, кыргызы баарысынын боз үйү бар. Баарысы бирдей. Анан алардан бир аз отличаться этип турсун, биздин мындай ким экенибизди көрүп турсун деп анан биз идея келип, мындай эметип анан кой. Түркияда өткөзүп аткандан кийин бийик деңгөлдө өтүш керек деп атайын бияка президентке подарок этели деп алып келдик. Көрүштү, ыраазы болушту. Кандай таң калыштуу, ушундай боз үй болот бекен да. Алар мындай чоң боз үйдү коюп кичинекей боз үйдө жасай алышпайт да. Күткөн эмес. Чынын айтканда бул боз үйдү бир эле эмес, Түркия эмес, жалпы келген казактар деле, өзбектер деле, мейли каракалпак болсун. Мынчалык чоң боз үй именно баягы чечилип, кайра алынып, мындай боз үй пока жок. Узундугу 16 метр, бийиктиги 12 метр. Мындайынан айлансаңыз 56 метр. Бул дүйнөдө биринчи десек болот. Бул конструкциясын үйрөнүп алгандан кийин эми чоңойтуп, эми бул жагынан соревнование кетсе керек. Бул жөн гана белек эмес, дүйнөгө көрдүңөр, ушундай боз үйдү да жасаса болот. Анын бренди Кыргызстанда дегенде айтып аткан турбайсызбы? Туура. Мунун технологиясы бир башкача экен. Мурунку боз үйлөрүбүз биздики жыгачы, кереге ууктардан жасалчу эле. Бул башкача экен го. Бул темир, чоң темир, баягы калыңыраак темирлерден, бирок ичине кирип көрсөңүз дагы болот. Кудду ошол эле керегеники. Мындай бир көргөн кишиге жыгач менен баягы темирди айырмалай албайсыз. Мунун баардык конструкциясы ушундай жасалды. Баардык жагынан төп келет. Ушул кичинекей боз үй, кичинекей дебейин, биз үчүн бул чоң эле боз үй, 8 метрлик, 7 метрлик. Ушул кандай турган болсо, көркөмү менен кудду ошондой эле чоңу да. Баардык жагынан технологиясы. Технологиясы ошол эле. Только мунун материалы жыгач эмес, башкасынын баары ошо биздики эле. Салмагы канча? 9 тонна, 9,5 тонна. 9,5 тонна. Бул арзан оюнчук эмес экен мындайча айтканда. Анда муну чыны менен эле бир өтө чоң ушул сыяктуу эл аралык окуяларга гана көтөрчү боз үйлөр экен. Же муну бир тигип коюп эле ошол ордунан козгош керекпи? Жок, бул тигилет, кайра жыйналат, тигилет, кайра жыйналат. Албетте бул биздин боз үйлөрдү бир 2 саатта тигип койсо, 1,5 саат, 2 саатта тигип кое турган болсо, буга бир аз узунураак убакыт керек. Анан дагы бир аз эмеси кран керек болот. Түндүктү кран менен көтөрүп турбаса, буга көтөрө турган бакан жок экен пока. 2024-жылы көчмөндөр оюндары Казакстанда өтө турган болду. Бул оюндарды көрүп отуруп, Казакстанда өтчү оюндарды уюштуруу үчүн кандай сабак алдыңыз? 2024-жылы биз дагы ушундай жогорку деңгээлде оюндарды өткөрөбүз деп ишенебиз. Ошондой эле Казакстанга баардык өлкөлөрдө спортчуларды катышууга, оюндарды көрүп кетүүгө чакырабыз. Сиз оюндардан сабак алабыз дедиңиз. Аттар жагдайында эске аласыздарбы? Албетте, биз катыша турган өлкөлөргө, спортчуларга алдын ала билдирип, өздөрүнүн жылкыларын алып келишин айтабыз. А биз болсо өз кезегинде жылкылар үчүн, катышуучулар үчүн жакшы шарт түзүп беребиз. Ошентип, заманбап цивилизациянын катарына кирген, Кыргызстандын бренди болуп калган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эстафетасы Казакстанга өттү.